Урматтуу Ысык Көлдүн халкы, аксакалдары, эл журту. Мен да Ысык Көлдүн жыйыны болом. Менин чоң кайынам Касым Тыныстановдун айылынан жакын туугандар болуп кетет. Менин айылым Ысык Көлдүн бер жагында, Чырпыктын тушунда. Ысык Көл бул Кыргыздын бермети. Ысык Көл сөз касиетин барктаган эл. Тилетмат аке, Кыдыр аке, Кадыр аке, Мойт аке, Карга аке бул эч убакта картайбай турган акыл сөздүн кенчи. Ысык Көл ошо менен таанылган дүйнөгө. Экинчи, Ысык Көл Калыгул Олия Саякбай менен таанылган. Мен ошол Саякбай китебинин авторумун. 15-кылымда Барыскоон Кыргызстандын борбору болгон. 1508 жылы Тагай би Барыскоондо Кыргыздын биринчи би болуп таанылган. Тагай би элдин сөзүн уккан. Совет заманында Ысык Көл кыргыз илимине Мамакеевдей, Ахунбаевдай, Жээнбаевдай, Мамытовдай атактары менен адам окумуштуулары менен дүйнөгө атагы чыккан. Акыркы эле 10-20 жылда Ысык Көлдө иштеген адамдар Апаз Жумагулов, Арыстанбек Дүйшеев премьер-министр болгон. Абсамат Масалиев биринчи секретарь болгон. Мен Ысык Көлдү Ишембай Абдыразаковдун окуучусумун, ошонун астында иштегем. Атаганат ошол киши бүгүн тирүү болгондо ошол президент болсо да чыкмак элем. Ал госсекретарь менен пресс-секретарь иштегем. Көлдүн улуу интеллигенциясы бул Аманбаев, бул Чолпонбаев, бул Усуп Муканбаев, бул Чыңгышев. Бирок Садыр Жапаров эмес. Ысык Көлдүн аксакалдары, айланайын, бул тентек балаңар элди укпай атат. Балким силерди угар. Эгерде аксакалды укпаса ал ким? Чакырбайсыңарбы? Көлгө алып кетпейсиңерби? 2 жыл губернатор болуп иштесин. Өссүн, өнсүн. Анан келип премьер-министр болсун. Анан даяр болуп келсин. Элдин тагдыры оюнчук эмес. Ошондуктан бизди укпаса да, элди укпаса да, ал жалаң фейктерди угуп калды. Саламатсыңарбы, урматтуу бир туугандар. Каныбек Апашевичтин Көлдүк акелердин урпактарына кайрылуусу эч кимди кайдыгер калтырган жок окшойт. Мен ойлогом буга менден улуу агаларым балким бирөө жооп берип калабы да. Бирок акелердин тарбиясын алып калган агаларым сабырын сакташты окшойт. Эч кимиси жооп берген жок, бирок мага көп суроо болгондуктан бир аз кайрылып коюуну туура көрдүм. Каныбек Апашев айтып атпайбы, ай могу балаңарды жетелеп кетип, бир аз билимдүү кылып, анан губернатор кылып алып келгилечи деп. Урматтуу Каныбек Апашевич, акелердин урпактары колуна чыгып алып, эй Садыр чычым, бас передованы май көтөнгө чаап, көлгө жетелеп алып барып таштагандай, Садыр жалгыз көлдүн баласы эмес. Же кичинекей чычым эмес. Алыскы баткен, ош жалалабат чаткал, асмандаган Теңир тоо, Сара өзөн чүй, касиеттүү Ысык Көлдүн эли чогулуп, ушул туңгуюктан бир чыгарса ушул Садыр чыгарат деп, ошого ишенич артып, колдоп турганын көрүп билбей, сезбей атасыңарбы? Мен Садырды Кудай деп аткан жерим жок. Туура, бар. Дагы элдин ишеничине кирип аткан азаматтарыбыз. Бирок көпчүлүк колдоп турганын кантип тана алабыз? Мына 30 жылдан бери бийликте жүрөсүңөр. Болуптур, мурункулар жаман дедик. Тигинден көрдүк, мындан көрдүк. Эми парламенттик системага кирсек оңолобуз дедиңер. Партиялык система оңолобуз дедиңер. Анан билимдүүлөр келдиңер, эл колдоп берди. Эмне болду? Чогулуп алып талай баштабадыңар. Шофер келип туруп, чарк айланып мамлекетти башкарды. Арак куюп жүргөн министр болду. Жеткен коррупционер жегиштин баарын майлы сүттү жердин баарын ээледи. Жогорку кеңеште акыл аз, бирок акчасы көп депутаттар, олигархтар толуп алды. Анан чогулуп алып анан Кыргызстанды талай баштабадыбы? Ошонун баарын эл көрүп турду да. Анан эмне болду? Мен ойлочумун. Эл кайнап калган момент. Лидери жок көтөрүлүш болобу деген. Лидери жок көтөрүлүш болуп кетеби деген. Акыры шайлоодо болуп анан жарылбады анан. Бийлик 5 саат чыдаган жокко. Качып жоголушту. Ошондо түрмөдөн жаңы чыккан эмне үчүн тиги
Садырды қолдап кетишти. Ушунун үстүндө ойлондуңарбы? Өмүр бою силер трибунадан какшап келдиңер. Эмне үчүн силерди колдоп кеткен жок? Ошол эл. Көчө түрмөдөн чыккан Садырды колдоп кетти. Себеби Садыр элдин жүрөгүндөгү эл билген чындыкты тайманбай ошол жогорку кеңеште тияк биякты айтып жүрчү. Ошондо да болбой жулмалап трибунадан сүйрөп түшүргөн күнүңөр болгон. Жанакы жетаке боюнча көбүңөр Санжирадан китептен билесиңер. Алардын акылгөйлүгүн ушундай кыйын адам экендиктерин. Ал эми ошол кыйындык жетакенин, алардын акылгөйлүгү Садырдын канында бар да. Садырдын бабасы Бирназар керек болсо жана Тилек Матакени багып алган, асырап өстүргөн, түштүктөн келген, калмактарды көлдөн сүргөндөн кийин түштүктөн келип буг элин түптөгөндөрдүн бири. Садырдын бабасы болот. Нуркожо Аксакалдын бабасы болот. Мисалы мен өзүм Нуркожо Аксакалга барып канча акыл насааттарын уктум. Ошол мага айткан насааттарын, элдик болгула деген сөздөрүн балдарына да айтып келди да. Ошондуктан көлдүк акелердин күчтүү, элдик, таза сапаттары накта ошол Садырдын канында бар. Ошон үчүн элдин жүрөгүндөгү сөздөрдү айтат. Мына Садырдын артыкчылыгы ушул. Мен трайбалист болуп бөлүнгүм келбейт. Дагы бир кызык маселелер чыга баштаптыр кийинки учурларда. Көлдүк анан өлдүк деп. Айнанайындар. Апасы Жумагулов көлдүн эли бата берип туруп Министрлер советине кылып жиберген я чоң кылып, я чоң ойтуп. Арстанбек Дүйшеевке бата берип спикер кылган да. Абсамат Масалиевке бата берип биринчи секретарь кылган да. Ай, көл деген, көлдүн эли кадрларды, адистер чыгарчу өзүнчөлүк устакана болгон, кузня болгон. Мына ошондой жерден чыккан анан Садыр эмне билимсиз болуп калабы я. Садыр дайыма коррупцияга тикеси менен тик туруп каршы күрөшүп келген. Урматтуу бир туугандар, акелердин айткан жакшы сөзү бар. Өсөр элдин жигиттери бири-бирин баатыр дейт. Өспөс элдин жигиттери бири-бирин катын дейт. Давай. Бирге турган учур келди. Элден чыгып каласыңар. Элдин шары менен болуш керек. Элдин баары тең азыр Садырды колдоп турат. Аны көрбөй атасыңарбы? Буюрса баары жакшы болот. Ел жеңишке жетет. Мен муну бөркүмдөй эле көрүп турам. Только жанакы кайраштырууну токтотуш керек. Катуу кетсем кечирип койгула. Бири-бириңерди кайраштырууну токтотуш керек. Оң да солуң дагы. Рахмат.